Оду Лондон BBC Кыргыз кызматы саламатсыздарбы элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырып Ак Чолпон Койчиева. Түркия АКШга кыр көрсөтүп, Орусиядан ракеталык коргонуу системасын сатып алууда. Вашингтон санкция орнотобуз деп Анкараны эскертти. Мьянманын өкмөтү Ракхайн аймагындагы жаңы үйлөрдү көрсөтүүдө, бирок алар рохинджалар үчүн эмес, 10 миңдеген качкындар Бангладештен кайта элек. Космосто кишинин сөөгү менен терисин өстүрүүгө болот. Бул жана башка технология жаңылыктары бүгүнкү клик берүүбүздө. Америка Кошмо Штаттары менен анын НАТО боюнча союздашы болгон Түркиянын мамилеси чыңалган абалда. Эми Анкара АКШнын бир катар эскертүүлөрүнө карабастан, Орусиялык ракеталык системаны сатып алган соң чыңалуу күчөй турган болду. Аскердик жүктүн биринчи бөлүгү Анкарага Орусиялык учак менен бүгүн жеткирилди. АКШ менен НАТО бул ракеталык система НАТОнун башка өлкөлөрү колдонгон жабдуулар менен айкалышпайт деп билдиришти. Вашингтон бул ракеталар алынса, Түркия кесепетин көрөт деп эскерткен. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Анкарада пресс-жыйын өткөрүп, С-400 ракеталары өлкөгө жеткириле берет деди. 400'le ilgili zaten hep söylüyoruz. Биз ар дайым айтып келгендей, С-400 зениттик ракеталык комплекси боюнча келишим макулдашылган жана иштер улантылууда. Биз аны учуруу кызматкерлерди даярдоо жагын координациялап жатабыз. Биздин коргоо министрлиги тийиштүү билдирүүнү жасады. Азыркы учурда эч кандай көйгөйлөр жок. Жеткирүү иштери улантылат. Sağlıklı bir şekilde devam edecek. Орусиядан ракеталарды сатып алса, Түркияга каршы санкция орнотобуз деген Вашингтон, Американын F-35 аскер учактары боюнча программасынан Түркия чыгарылышы ыктымал экенин билдирген. Орусиялык ракеталык система НАТОнун коргонуу системалары менен айкалышпайт деп белгиледи Пентагон. Эмне үчүн Түркия Орусиядан курал-жарак сатып алууда? Түркиядагы кабарчыбыз Марк Ловен. Президент Эрдоган Түркия өзүн коргошу керек деп ар дайым эскертип келген. Түркия коргонуу кубаттуулугун арттырууда өзү чечим кабыл алган. Суверендүү мамлекет. Бирок НАТОнун мүчөсү болгондуктан Түркиянын тандоого толук укугу болбошу мүмкүн. Маселе ошондо. НАТОдогу экинчи ири армия болуп саналган Түркиянын армиясы АКШнын каршылашы Россиядан алдыңкы аскер жабдыктарын сатып алганы, алардын бүгүн жеткирилген биринчи бөлүгүндө ракетадан коргонуу боюнча С-400 системасы келгени Түркиядагы НАТОнун жабдыктарына коркунуч жаратат. Кошмо Штаттар мына ошону айтып жатат. Президент Эрдоган опырталдуу кадамга барды. Ал сырттан кысым көрсөтүлгөнүн сезсе, билегин түрүнүп камданып калат. Анын үстүнө Түркиянын геосаясаты соңку жылдары Россияга ыктап келет. Президент Эрдоган менен Путин жакын мамиледе. Түркия өзүн бир колун Москвага, экинчи колун батышка сунган мамлекет катары эсептейт. Вашингтондун айтканы эки тараптын колун бирдей кармап турууга болбойт дегенди ачык туюндурат. НАТОнун маанилүү мүчөсү катары Түркия бир гана тарапты тандашы керек. Президент Эрдоган экономикалык санкцияларды токтотууну көздөп, АКШдагы кесиптеши президент Трампка түз кайрылганына карабастан, санкциялар баары бир салынат. Себеби санкция идеясын толук колдоп, анын артында Конгресс турат. Андыктан бул маселеде президент Трамп чектелүү гана аракет кыла алат. Программаны улантабыз. Мьянмада жаңы курулган жүздөгөн турак жайлар Ракхайн аймагында 2017 жылы болгон зомбулуктан качып, үй жайсыз калгандарга берилип жатат. Бирок бул үйлөрдүн бири дагы мусулман рохинджаларга берилген жок. Мындан 2 жыл мурун Бангладешке келе качкан 700 миңдей рохинджалар жакында кайтып келери белгисиз. Мьянманын аскерлери этникалык кыргын жүргүзгөнүн өкмөт четке кагып келүүдө. Ракхайндан кабарчыбыз Ник Бейик баяндайт. Бул тозоктун кан жолу болчу. 2 жыл мурда миңдеген рохинджа мусулмандары Бирма армиясынын корлугунан корголуп, ушул жол менен качып чыгышкан. Ошондогу кызыл кыргындан качкандардын айрымдары кайра артка кайтып жатышат. Бизди көзөмөл алдында чакырышып, 250 чакты жаңы үйдү, андагы жашоочуларды көрсөтүштү. Алардын каржысын коңшулаш Индия көрсөткөн экен. Үйлөрдүн бирине башпактык. Алар бүгүн бул жерге түнөшпөйт экен. Түнөгөнү коңшулаш айылга барышат. Алар рохинджа мусулмандар эмес, хиндилер. Эгерде мусулмандар кайтып келсе, кандай абалда болосуңар?
Биз андайды жакшы көрбөйбүз. Мусулман кыштактарында хиндилерди кыргынга алышкан. Сырттагылардын көз карашында Ракхайн штатында диний араздашуу дале күчүндө. Демек түрдүү жамааттар коңшулаш жашай алышпайт. Бирок министрлер жарашуу багытында илгерилөө бар деп ырасташууда. Катуу жааган жаанга карабай бул иш-чарага чогулушууда. Анткени Бирманын өкмөтү Ракхайн штатындагы абалдын жакшырганын далилдөөгө умтулууда. Бирок иш жүзүндө мына бул үйлөрдүн бири дагы рохинжа качкындары үчүн курулган жок. Алар дале болсо чек аранын Бангладеш жагындагы лагерлерде жашап жатышат. Кандуу окуялардан бери 2 жыл убакыт өттү. Бирок качкындар кайтып келе элек. Бул жердегилер жалаң хинду бүлөлөр экен. Рохинжалар үчүн да ушундай шарт түзүп бересиңерби? Ооба, хиндулар үчүн да, мусулмандар үчүн да курабыз. Жалпы Ракхайн штатынын эли үчүн курабыз. Долбоор улам кеңейип жатат. Ушул тапта Ракхайн штатында 2017-жылы качпай калып калган 1,5 миллиондой рохинжа мусулманы бар. Алардын көбү нацисттик лагерлерге окшогон шартта геттолордо жашап, эркиндиги чектелүү дейт Бириккен Улуттар уюму. Жагдай мындай болуп турган чакта чек аранын ары жагындагы качкындардын кайтып келиши ар-сар бойдон калууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка жаңылыктарын көрөлү. Иран менен мамилелер чыңалып жаткан чакта Перси булуңуна британдык экинчи аскер кемеси жөнөтүлдү. HMS Duncan аттуу кеме Туркиядан өтүп биринчи кемеге кошулмакчы. Ирандык кемелер британдык танкерди өткөрбөй коюуга аракет кылганын Британ өкүлдөрү билдирген эле. Тегеран болсо өткөн аптада кармалган ирандык танкерди Британия бошотсун деп талап кылууда. Ford жана Volkswagen машина чыгаруучу фирмалар өз алдынча жылган электрондук унаа чыгаруу жаатында чогуу иштерин билдиришти. Volkswagen Ford'ун Argo аттуу долбооруна 2,6 миллиард доллар салмакчы. Эки фирма бир эле технологияны колдонгону менен атаандаш бойдон кала беришет. Сеул парламентинин сыртында салттуу кореялык даам деп саналган иттин этин тамакта колдонуу боюнча бири-бирине каршы чыккан топтордун демонстрациясы болуп өттү. Жаныбарлардын укуктарын жактаган активисттер полиция ит этин жеп ит баккан фермерлерден бөлүп турду. Түштүк Кореяда иттин этин тамакта колдонуу мыйзамсыз. Бирок ага катуу тыюу дагы салынган эмес. Соңку жылдары ит этин жегендер азаюуда. Индонезияда Boeing 737 Max учагы кыйрагында каза тапкан кишилердин жакындары тийиштүү компенсация албай калганын алардын адвокаттары билдирди. BBC көптөгөн бүлөлөр менен баарлашып, алардын көбүн Boeing компаниясы сотко кайрылбайм деп көндүрүп кол койдурганын аныктады. Boeing бул боюнча жооп берүүдөн баш тартты. Бул идея сизди таң калтырышы мүмкүн, бирок Британияда жүргүнчүлөрдү ташуучу автобус жана поезд компаниялары таптакыр бейтааныш жолоочуларды бири-бири менен сүйлөшүүгө шыктандырган иш-чараларды баштады. Ал BBC менен бирликте өтүүдө. Айрым компаниялар бейтааныш жолоочулар менен сүйлөшүүнү кантип баштоо керектигин үйрөткөн баракчаларды дагы таратууда. Анткени америкалык изилдөөлөр көрсөткөндөй, унчукпай тунжурап отургандан көрө сүйлөшүп отуруу менталдык саламаттык үчүн пайдалуу. Кээде өзүңдү көзгө көрүнбөгөн адамдай ойлоп кыйкырып жибергиң келет. Деги бирөө мени менен сүйлөшөбү деп кыйкырсам дейсиң. Маанайыңыз чөгүп көңүлсүз отурушуңуз мүмкүн. Ошондо бирөө салам деп айтса, көңүлүңүз көтөрүлө түшөт. Менимче жалгыздык бул жада калса бөлмөдө көп адам болгонуна карабай, өзүңдү жалгыз олтургандай сезүү. Демек, Хейзел, Энмари жана Дерек сыяктуу адамдарга автобуста саякаттоо кандай таасир этет? Алар үчүн бир аз жагымдуу болобу? Жөнөкөй эксперимент өткөрөлү. Алгач бирөө адаттагыдай кулакчынын такса, экинчиси терезеден жолду карап, үчүнчүсү кол телефонун алды. Ыктыярчыларыбыз өзү менен өзү алек. Анан мындай болду. Жөн эле сүйлөшө баштаңыздар деп айттык. Автобустагы ар бир жүргүнчү жанындагысына өз жашоосу, үй бүлө мүчөлөрү тууралуу сүйлөп жатат. Таң калыштуусу аларга кошулуп, 4 буттуу жүргүнчүбүз да үн чыгарды. Жагымдуу болуп жатат. Очолонуп калбайсың. Өзүңчө отурганга караганда жакшы да.
аябай сонун экен. Айланаңда жакшы энергия болгондой сезилүүдө. Бүгүн бул автобуста өзүмдү бактылуу сезип жатам. Биз бул жерде мындай нерсе мүмкүн экенин көрсөтүү үчүн турабыз. Сүйлөшүп кетсе да болот экен. Мындай пикирлерди изилдөөлөр да бышыктайт. Ага ылайык автобуста сүйлөшкөнчө жол жүрүү маанилүү. 10 адамдын 3-өө аптасына кеминде бир жолу автобуска чыгып, жанындагы адамга сүйлөбөй кетет. Болгону айдоочу гана аларга сүйлөп калышы мүмкүн. Биз бирдиктүү коом түзүшүбүз зарыл. Ал идея автобуста ишке ашат. Демек, автобуста, поездде же трамвайда баратканда сүйлөшүү үчүн кайрымдуулук уюмунун кызматкери Кейттин кеңешин эске алыңыз. Эгер алды артыңызды карасаңыз, айланаңызда чынында жакшы адамдар отурганын байкайсыз. Аларга өзүңүз тууралуу маалыматтар жана бүгүн эмне кылганыңыз кызыктуу болушу мүмкүн. Андыктан аларды кепке тартуу эч уят эмес. Муну менен өзүңүздү да жакшы сезип каласыз. Сиздерге илимий фантастикадай угулушу мүмкүн, бирок космосто кишинин сөөгү менен терисин өстүрүүгө болот. Бул жана башка технологиялык илимий жаңылыктар бүгүнкү клик берүүбүздө. Ойго келбеген идеялар ишке ашууда. Европалык космостук агенттик төмөнкү гравитация таласында 3D принтерден чыккан терини жана сөөктү көрсөттү. Муну эгер астронавт Марска карай сапарында жаракат алса, өзүнө тезинен жардам көрсөтүү максатында колдонсо болот. Ушул эле космостук агенттик дагы бир жылдыздарга жете алчу роботту көрсөттү. Spacewalk аттуу ары бери жылган робот Айды, Марсты же астероидтерди аралап жүрө алат. Эми космостон жерди көздөй келсек, Uber компаниясынын кардарлары учуучу таксилерди колдоно алат. Компаниянын алгачкы жүргүнчү ташыган тик учагы Нью-Йорктун JFK аэропортунан Манхэттенге учту. Жолдун баасы $200 тегерегинде. Uber компаниясы келечекте тик учакты өз алдынча учуучу электр унааларына алмаштырууну көздөдө. Жай мезгилиндеги эң керектүү робот. Бул робот фермер жакында салат капусталарды жыйнай башташы мүмкүн. Кембридж университети ойлоп тапкан робот бышкан летустарды таанып жана абайлап кылдат терүүнү үйрөнүүдө. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Теннисте Новак Джокович 6-чы жолу Уимблдондун финалына чыкты. Ал Роберто Батиста Агут менен ойноп, жеңип чыкты. Эми ал Рафаэль Надаль же Роджер Федерер менен финалда беттешет. Экөөнүн таймашы азыркы учурда жүрүп жатат. Футболдо Алжирия кече Пил сөөктүү жээк өлкөсүн 4-3 эсебинде пенальти учурунда жеңип, Африка улуттар кубогунун жарым финалына чыкты. 1990 жылдан бери биринчи жолу кубокту жеңүүгө жакындаган Алжирия дем алыш күнү Каирде Нигерия менен беттешет. 2004 жылдан бери биринчи жолу жарым финалга чыккан Тунисия эми Сенегал менен ойномокчу. Кече Тунисия Мадагаскарды утуп алды. Жаңылыктардын соңунда океанда кинодогудай болгон кубалашууну көрсөтөлү. Америкалык жээк күзөтүү жарым жартылай сууга кирчүү атайы курулган кайык менен банги затын ташып бараткан топту кармады. Тынч океандын чыгыш жээгинде бараткан бул кайыкта өтө чоң кокаин жүгү катылган экен. Деңиз күзөтчүлөрү 2 айдын ичинде баасы $500 миллион тете болгон банги затын колго түшүрүштү. Кыйын балдар экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин ал жактагы дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан бүгүнкү эл аралык жаңылыктарды окуп, ошондой эле радиосу дагы уга аласыздар. BBC-нин жаңылыктарын Facebook'та, Twitter'да жана YouTube'да дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Программаны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпун Койчиева. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн.